Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга козголгон кылмыш иш боюнча өтүп жаткан соттук иштерге арналган түз эфирди көрүп атасыздар. Бүгүнкү студиянын коногу Текебаевдин жактоочулары Канатбек Азиз жана Талайгүл Топтокулова. Кош келипсиздер. Алгачкы эле сурообуз, бүгүнкү соттук процесс кандай өттү? Эмне иштер каралды? Кимдер көрсөтмө берди дегендей? Бүгін біз айтқандай эле өтүп кеткен передачада біз айтқандай эле Маевский келбей қалды. Өзүңөр билгендей, Маевскийге дагы бир нече суроолорубуз болгон. Бирок аны бербей калсак да, биз эл дагы түшүнүп калды, коом. Маевскийдин жалган айтып атканы көп нерселер. Мисалы үчүн өзүңөр дагы айтып атпайсыңар, бүгүн Кубан Бешекеев дагы көрдүк, өзүбүз дагы түз эфиринде көрүп калдык. Тил каты жок, анан көп баягы вещественный доказательства деп коет орусчасы. Ошол маселе боюнча бир далили жок. Бүгүнкү сотто айта турган болсок, бүгүн жаңы көөлөр келди. Ал Азат Базаркулов, Мегаком компаниясынын башчысы. Дагы бирөөсү Максим Сидоренко деген. Бирок Максим Сидоренко дагы Азат Базаркулов дагы Текебаев менен жолугушуп маселени чечкенбиз деп туруп башында айтылган жок. Такалганы, мисалы үчүн Азат Базаркуловдун такалганы мен интернеттен окуп, баягы Өмүрбек Абдрахманов $1 миллион Текебаевге орустар беришкен дегенди мен такташ үчүн, такташ иретинде Раматылы Талант Маматкеримов менен сүйлөшүп калганымда ошо айтты, ал факт, мени орустар кыйнашып атат деген сөз менен башында эле айтып келип аткан, анан өзүнө келди окшойт, же бирдемкени эстеп кеткенби? Тескерисинче. Же эстетишкенби, мындай карашып туруп, мен түшүнгөн да жокмун. Анан жок, Текебаев бар, Текебаев мен бергенмин деген сөз болду. Анан Текебаевдин жакшы суроосу болду, аны ким да далил катары, ким айта алат? Десе, аны бир Маматкеримов айта алат, деди. Маматкеримов тирүү болгондо ошону тастыктай алабы эле деди, билбейм, анысын билбейм деп койду. Азыр бүт маселе Маматкеримовке келип эле такалып атат. Мисалы үчүн азыр Маматкеримов болгону дагы, бизге болгону жакшы эле да. Азыр мисалы үчүн каза болуп калган адамга, айта албаган адамга, мисалы үчүн муну кылган, муну айткан деген азыркы дүйнөдө оңой болуп калды. Максим Сидоренко боюнча айта кетсек, экинчи свидетель боюнча ал мисалы үчүн Модин менен эле жолугушкан. 2000 августта, орусча айтканда, было очень жарко деп атпайбы? Было очень жарко, конкретно месяц не помню деп атат. 2010 жылы мага Модин, Алексей Модин менен Мегакомго өтөсүнбү деген маселелер эле болгон дейт. Текебаев бир эки эле суроо берди, анда да мындай тийиши бирдемке кылып эмне кылган жок, жөнүндө качан учураштыңар, эмне сөз болгон дели. Мага жөн эле бир командада иштейсиң деген бир свидетель болду. Азыр мындай караганда азыркы учурга чейин баягы Алмаз Атамбаев айтып кетти, 10 күбө бар свидетельдер деп туруп, башкалар дагы айтып кетти, же башкы прокуратура дагы айтып атат. Бирөөсү дагы мына Текебаев алган кылган деп айта алган жок. Чотоновдун дагы адашып кетти. Бир жаңылык болду, мисалы үчүн азыркы күнгө чейин айтылбай келген орто жолдо Шыкмаматов да кошулуп калды да. Биринчи встречасында Шыкмаматов да болгон. Деп анан Дүйшөн Чотоновдун жактоочулары жакшы суроолорду берди. Мисалы үчүн сиз өзүңүздүн показанияңызда баягы тергөө иреттеринде, тергөө иштери болуп атканда башка показаниялар бергенсиз десе. Июль болобу, август болобу, же сентябрь болобу, анын сути не меняет деген сөздөр менен эмне кылып калды. Калганына азыр Талайгүл өзү дагы подробно түшүндүрүп берсе керек. Эмне үчүн Азат Базаркуловду бийлик колдонуп ушул жакка алып келди? Ролу эмне деген суроо болуш керек да. Эмне үчүн? Бул жерде эң дагы бир башка ролдордун бирин ойнош керек. Негизи Базаркулов айтып атышпайбы, биринчи баягы $1 миллион алды Текебаев менен Чотонов, ошол Модинди Мегакомго киргизиш үчүн деп. Буга чейин айтып келгендей бир дагы далили жок. Тастыкталган жок алганын. Баягы булардын логикасын айтып берейин. Алды. Кантип ошол ой максатын ишке ашырыш керек дегенде, анан эки фигураны тап чыгышты да. Биринчиси бул Азат Базаркулов, ошол кезде Мегакомдо, Альфа Телекомдо внешний управляющий болуп турган. Экинчи фигура бул Шералы Абдылдаев, министр фонда госимущества.
мүлк министри. Анан ал күбө катары келип туруп каалаган, баягы УКМК каалаган күбөнү бербей койду окшойт. Ошондуктан ал баягы күбөдөн эле сразу айыпкерге айланып, азыр анда эми баягы розыск объявляться этип жүрөт да. Эми кандай деп атышат? Бул Базаркулов айтат, ошол Абдылдаев Шералы мага резюме алып келген. Ошол резюмени алып келип, Модиндин резюмесин алып келип туруп, ушул Альфа Телекомго киргизебиз деген деп ошол көрсөтүп атат. Анан суроолор болуп атат. Ким берди эле резюмени десе, эсимде жок. Ким берген эсимде жок. Качан берди эле десе, жана бир күнү июнда айтып атат, бир күнү августта айтып атат. Эми ал жерден кичине токтолобуз, бирок баягы ролун жакшы түшүндүрүп кетейин да. Анан ошол ой максатын жеткизиш үчүн баягы мынтип илип калды, көрдүңөрбү? Баягы фонд госимуществода министр болгон Абдылдаев болуп атпайбы? Ошол Абдылдаев алып келди, анткени Абдылдаев Атамекендин квотасы депчи. А бул жерден Мингосимущество кимге карайт? Непосредственный куратор ким? Атамбаев бул биринчи зам, да? Экономический блок. Экономический блок. Там именно баягы распределениеде турганда декретте Министерство госком имущества координирует деп туруп Атамбаев көрсөтүп турат, биринчи зам катары. Анан ошол ой максатын жетиш үчүн эки жолу Абдылдаев Шералы дейт, внеочередной кезексиз внеочередное общее собрание акционеров кылган деп атат да. Эки жолу чакырган деп атат. Анан баягы любой эле берилген күбөнүн эмелеричи, показаниялары дагы логикага, анан юридика жагынан төп келиш керек да. Төп келиш керек. Анан Өмүрөк Черкешев аябай сонун суроо берди да. Сен кандайча национализация болгонду билесиңби? Внешний управляющий биринчи прямые обязанности ошо национализацияны регистрация кылыш керек экен да. Анан монтип туруп немени көрсөтүп атат. Декрет. 49% национализация болгон декретти. Убактылуу өкмөттүн декретин көрсөтүп атат да, где 49% болгон национализация болгон. Биринчи пунктунда турат национализировать 49% деп туруп. Экинчи пунктунда турат ошол эми поручить фонд госимущества перерегистрировать деп. Учредительный документтерди анан 49% акциясы өтүш керек да. Аны өткөзүш үчүн перерегистрация болуш керек. Перерегистрация болуш үчүн эмне кылыш керек? Созвать внеочередное собрание. Акционерлерсиз ал өтпөйт. Анан Абдылдаев фонд госимущества болуп туруп декретти аткарыш керекпи? Созвать этпей же созвать этпей коюш керек беле? Баяктан булардын эптеп септеп таап келген баягы оюну, сказку, можно сказать, обвинение дагы бац деп бүтүп калып атат да. Анткени декретти аткарып, биринчисинде ушул внеочередное собранияны алар мынтип атпайбы, говорит, директорду алмаштырыш үчүн кылганбыз. Анан тигил итоги ошол итоги года карашыбыз керек. Иштин жыйынтыгын караш керек дейинчи. Анан закон об акционерных обществах деп коет. Анан жана уставы боюнча директор, генерал директор ошол кезде Силич 1 эле жылга мөөнөткө шайланат. Бул мыйзам, анан уставдын нормасы. Ошол 1 жыл мөөнөтү өтүп кетсе, баягы Шералы Абдылдаев министр болуп тултуйуп отура бериш керекпи? Внеочередное собрание кылбай. Как раз тем более декретный национализация болуп атса. Анан итоги годан карап атса дагы аны ким эмени информацияны берет? Ошол эле акционерный обществонун мыйзамынын негизинде ошол информацияны берчү бул директор. Директордун мөөнөтү бүтүп калса, аны же жок кылыш керек, же улантыш керек. Ошентип юридикалык жактан булардын берген көрсөтмөсү туура эмес болуп калат. Анан айтып атат, муну ошол Модинди отургузайын деп чакырып турбу Абдылдаев анда Шералы, же ошол декретти аткарам десе, анан мен аны көргөн эмесмин дейт. Келеген генеральный директор Альфа Телеком, мен ал
декретти көргөн эмесмин дейт. Анда тимселеп эмне отурдуң? Ошол жерде внешний управляющий болуп. Биринчи обязанность ушул национализация болгон имуществоны регистрация. Колуна бергенден кийин, ошондой турбайбы? Чындыгында бул декреттин эмесин требованиясын аткарыш керек экен. Бүттү. Бир эле декрет менен ушул 4 айдан бери эптеп-септеп чогулткан баягы немеси бүтүп калды да. Эми башка мели чекеси менен башка койгулап стенага айтып туруп мен өлүп кетейин тура десе дагы ал тура келбейт. Анткени дагы бул алдап атат да, ошол закон об акционерных обществах айтып атпайбы, мен көргөн эмесмин депчи, модин болот болуш керек деп ойлогом деп. Ал жакта ошол акционерлерге чейин акционерлер чакырып жатканда кандай вопрос болот повестка дняда. Эгерде повестка дняда директор болсо, ошол башка директордун кандидатурасы келсе, ошонун информациясы болот. Ошол информация менен кетет акционерге. Ошон үчүн акционерлер кел дейт. Бир эмес ал жакта 2 акционер болуп атат. Ага жөн эле отуруп туруп бир вопрос болот, анан келгенде көрөсүңөр делбейт ал. Алдын ала кандай маселе каралары сүйлөшүлөт, анан кийин гана чогулушат. Жылдыруу убакыты деген болот да. Подавайте свои заявки на участие на эту должность. Ал 10 күнүн ичинде эле бүткөн. Сен 10 күн ичинде кандай талапкерлер болгонун билбейсиң деген маселе да коюлду да. А болтур модин чыктыбы десе, повесткада модин деп жазылбайт да, выдвижение кандидатур деп жазылат. А болтур ана 10 күн мурун бүткөн да 10 күндүн ичинде. Ошонун арасында модин бар беле десе, он чыкпай атат. Жок эле, мен документтерин көргөн эмесмин. А кандай мен анда жылдырам, мен сүйлөшсөм жылдырышым керек да аны. Десе да мен резюмесин көргөм деп атат да. Болду, башка сөз жок. Ушул эле көрсөтмө берүүдөчү Мегакомдун жетекчиси Азат Базаркулов деген бир канча жолу кайталады да. Талант Маматкеримов ооба проблема болуп жатат дегенди кайра кайталатты да. Ал сөз түрүндө элеби же ал ошол сөздү кандайдыр бир далил менен тастыктай алат беле? Жакшы суроо болду, аябай жакшы суроо болду. Текебаев ошондой айтты. Эмне далил бар сүйлөшкөнүңөр? Жок, биз экөөбүз эле сүйлөшкөнбүз. Мисалы үчүн Талант Маматкеримов раматол болуп кетти. Анан ошо сөзүңө айткан сөзүңө талант айтты дегенде талант тирүү болсо тастыктай алабы эле дедиле, мен аны билбейм деп калдым. Ал сөздү сен каяктан, сен миллионду көрдүңбү? Же Абдулдаев сен менен бөлүштүбү? Же мен ага алып бердимби десе, жок. Анда биринчисинде Текебаев жок деп аткан. У меня проблемы из-за русских. Русские ко мне звонят. Анан акырында суроо берип келип атканда оңдоп кетти сөзүн. Түшүнүп калды окшойт эмне сөз болуп атканы. Жок, ал эч ким айткан эмес, бирок Атамекен Текебаев деген дейт. Бирок ошол эле сөзүн алсаңар, мисалы үчүн парламенттик фракцияда Атамекендин фракциясы болуп атканда, анан Азаттыкка дагы интервьюсун берген, өзүнүн интервьюсун. Мен Текебаев менен эч качан жолугушкан эмесмин дейт. Өзүм катарындагы бир окуясы болгон, мен өзүм далил катарындагы айта алам, Текебаев эч качан Базаркулов менен жолугушуп, сен муну менен бүтүрөсүң деген маселе болгон эмес. 2010-жылкы окуяны айтасыз. Ооба, ошондагы айтып берип атам да, мисалы үчүн. Анан бир 14-15-жылда өзүм дагы байкап калгам да, мисалы үчүн, тааныбаган, эмне кылбаганын. Мисалы үчүн Атамекендики болсо, логика катары. Ал бүт эле кадрдар мисалы үчүн Атамекендики болот эле да, туурабы? Бизде мисалы үчүн бир эле кадрыбыз болгон эмес аякта. Эч ким жок болгон. Бирөөсүн дагы жакын жолоткон эмес. Мегакомдун структурасында. Эч ким жок. Бир адам Атамекендин кишиси келип туруп, тиги Мегакомдун компаниясынын руководящий составына же начальник управления болуп эч ким отурган эмес аякта. Мен бирөөнү койсом, мен обязательно айтам да, муну иними коесуң, муну партиялаштарды коесуң деп, туурабы? Андай нерсе болбой атса кандай мен коем? Азыркы учурга чейин бирөөсү дагы мына кагаз, мына далил, мына аудиозапись биз сүйлөшкөнбүз Өмүрбек Черкесов же Дүйшөн Чотонов сиздер менен. Муну бүтүргөнбүз экөөбүз. Мен баргам деген айта албай атат. Качан жолугушканбызды билбейм мен. Июльдө кандай жолугушканбыз? Июльдө мисалы үчүн эмне жок эле десе, анда август экен. Анда сентябрь экен. Ну, месяцы какая разница? Было жарко, стоял памятник и дерево дегенде эле болуп атат да, мисалы үчүн джентльмен удачный. Кто посадил это дерево? Да, баягы оюндай болуп атат да, биякта бирөөгө мисалы үчүн 2000 сом коюш болбой атат да, бирөөнүн эркиндигинен ажыратыш деген маселе болуп атат, туурабы? Азыр сиздерге чейин студиябызга мамлекеттик айыптоочу Кубанычбек Бейшекеев келип кеткен, анан ал киши айтып атат,
баягы даталардын туура келбей калышы боюнчачы күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндөгү даталардын туура келбей калышы анчалык маанилүү жагдай эмес, фактынын өзү маанилүү деген ой айтты да, кандай болуп эми адам да унутуп калышы мүмкүн. мындай да, бул айтты да ал киши. уголовно процессуалдык норма боюнча далил, бул далил катары 81 берене, бул далил деген эмне? Бул баягы показание күбөлөрдүн көрсөтмөсү, ошол подозреваемого, обвиняемого, подсудимого жана потерпевшего ошол көрсөтмөлөр. Экинчи эксперттин корутундусу. Анан вещественные доказательства. Протокол следственных судебных действий. Ошол бир эле адам келип туруп, күбө. Мен баланча жерден көргөм, баягы Роза Атымбаева айтып кетти эле, мени 7 жыл мурун 7 миллион алдыңар, ишенип каласыңарбы депчи. Чындыгында адам өзү мен 7 жыл мурун 7 миллион алгам десе дагы, бул күбө ошол доказательство болуп кала бербейт. Ага оценка болуш керек. В совокупности с другими доказательствами дейт. Сиз келген айткан сөзүңүздү башка болгон далилдер менен карап туруп, салыштырып, дал келеби же келбейби, сиз чын айтып атасызбы же калп айтып атасызбы деп ошон үчүн оценка болот. Анан да Гилейгин эми Бишкек шаарынын прокурору болсо, биздики эми кечиресиздер, бул убакытты алмаштырып алса, бул далил эчтеке болбойт деген, бул абдан сабатсыздык. Бул абдан сабатсыздык. Анткени мына мынтип атат. Биринчи тигиле Азат Базаркулов айтып атпайбы? Мен дейт, биринчи июнь айында 2010 жылы мурдакы Обама деген кафеде, бир стрёмный кафе было дейт да, Обама деген кафеде дейт, Текебаев, Абдылдаев, Байболов, Чотонов, анан Модиндер менен жолуккам дейт, июнь айында дейт. Азыр айтып атат, июнь айында эмес, эми осенью деп, сентябрда депчи. Было жарко деп атат, далил ошо. Анан бир мурдакы сиз анан Текебаев айтып атат, 4 жолу показания бердиңиз, или 3 жолу показания, июньда деп атпадыңыз беле, или июльда деп атпадыңыз беле, может азыр я не помню, да, но июльда деп атпасыңыз беле, ооба, какая разница деп атпайбы, булчу юрист катары. Суть-то не меняет. Большая разница дейт. Эмнеге? Июньда Модин Бишкекте болгон эмес. Ал кийин күзүндө келип атат. Эгерде Бишкекте Модин болбосо, июнь айында келип туруп жолуга алабы? Кантип жолукмак эле? Модин өзү келгенде, бүгүнкү көрсөтмөлөрүндө айтып берди. Мен баланча күнү келгем деп туруп. Анан ошол келген өзү Модин айткан күндөрү Азат Базаркуловдун айткан күнүнө дал келбей калып атпайбы? Демек, Азат Базаркулов алдап атабы? 4 жолу УКМКда прям датасын айтып берип атса, анан Модин бакыйып туруп, баягы сотко келип айтып туруп, элдин баары көргөндөн кийин кайра келип туруп, кечирип коюңуздар, мен июньда эмес, бул осенью десе, бул күмөн санайбы? Ошондуктан башка далилдер менен салыштырыш керек. Жапак тил менен айтканда мындай болуп атат азыр. Анын айтып аткан көрсөтмөсүн башкалар менен салыштырып жок, өзү мындай башкы прокуратурада мамлекеттик айыптоочу дегенде. Ал мындай байкаш керек да, кой тур. Сен бир туруп июль деп атсаң, анан биякта туруп күзүндө деп атсаң. Модин мындай деп атса. Мен кайсыга таянышым? Да, бул биякта система. Биринчи маселе, негизги маселе Текебаев менен Чотоновду айыптап туруп тыгып салыш маселеси эле болуп атат. Өзү мисалы үчүн наводящий вопросторду берип туруп эмне кылып атат. Өзүнө кой берсе, мисалы үчүн, ошол эле прокурордордун бирөөсүн келип туруп ошондон каматабыз десе, чыргылдап салат өзү дагы. Бул мындай Кыргыздын бир соттук системасы болуп калды да. Бизде дагы мисалы үчүн бүгүнкү сотубузда дагы биз лингвистический экспертиза эмне кылайлы. Анан эмне далилиңер бар десе, диалог тышкы МИДтин министри менен Абдылдаев менен Кылыч Турцанын өкүлү сүйлөшкөн экен, ал фейк деп туруп, ошо далил. Далил эмес бул.
Бул ойда ал мисалы үчүн разведканын эмнесин каяктан билет, кандай жазышынын, эмне кылышынын. Мисалы үчүн бирдемкени фейк деш үчүн мен биринчи далилде беришим керек. Ошо далилдерди көрсөткүлө десек, бизге ошо диалогду берип койду. А силер айтып атпайсыңарбы, улут ГКМБнын эмне проверкасы болду, жүк мисалы үчүн Атамбаевка тиешелүү эмес деген кана кагаздары десе көрсөтпөй атат да. Алар жок деп туруп мойнубузга 10 миллион ыйлап койду. Ошон үчүн баягы 81 статьяда УПКнын 81 беренесинде көрсөтүп турат. Допустимые доказательства, недопустимые доказательства деп коет да. Эгерде сиз келип туруп бир өзүңүздүн күбөлөр показанияларыңызды берсеңиз, бул жерден, например, жана Азат Базаркуловдуку мен июнда жолугуп деген аткан Модин менен жолуктум десе, Модин келип туруп мен Бишкекте болгон эмесмин десе, это получается, он не подтверждается в совокупности с другими доказательствами болуп калат да. Ошондуктан буга 4-чү пунктуна допустимым, недопустимым доказательством относятся деп туруп бакып көрсөтүлгөн. Бүттү Базаркуловдун азыркыга чейин айтканы уже недопустимый доказательство. Далил катары эсептелбейт, ал сразу алынып салыш керек. Анан дагы Чотоновдун адвокаты дагы жакшы бир суроо берди. Жанагы сиз айтып атпайсызбы, жана миллион берген уктум депчи. Бул биринчи ушак. Абдрахманов сүйлөп чыккандан кийин мен угуп алып туруп Талантка барып сурагам. Талант ушундай деп атат, Абдрахманов миллион алдым деп атат. Сен эмне деп ойлойсуң десе, ооба алар алган, менин азыр проблемам болуп атат дейт. Анан сот суроо берип атат. Сен ошону точно сага ушинтип айттыбы десе, я так понял дейт. Я так понял деген ответ болбойт. Мне так кажется, мен ойлоп атам. Анын өзүнүн ою болбош керек, бул точно ответ. Анан өзүңөр баягы мурдакысында айткан билесиздер да, 300 миңди якобы Талант берген, 700 миңди белгисиз киши берген. 700 миңди Талант барып туруп Чотоновго же Текебаевга берди деген далил жок да. Демек, Раматылык Талант Маматкеримов миллион жөнүндө айта алат беле? Өзүнүн 300-ün айтыш керек да. Туурабы? Биринчиден. Экинчиден, Абдрахманов өзү айтпады, мен ушак уккам депчи. Ал ушакты Базаркулов барып текшерет экен, анан каза болуп калган Маматкеримов далилде берип тур. Ооба, ушакты деп. Болбосо первый источник. Эмне себептен иш козголгон Абдрахманов өзү айтып атат. Бул менин оюм. Мен бул ушакты уктум, анан газетадан окудум деп. Анан ошол Чотоновдун адвокатынын вопросу болду. Талант каяктан укту? Талант каяктан билди, билесизби? Десе билбейм дейт. Источник осведомленности билесизби десе, билбейм дейт. Бул жерден аябай жакшы суроо эмне үчүн? Анткени ошол эле 81-чи берененин 4-чү пунктунда баягы недопустимые доказательства деп туруппай, относятся дегенде эме деп турат. Также показания свидетеля допустимые доказательства кирбейт, который не может указать источник своей осведомленности. Кимден билди деген сөз үчүн. Булагын каяктан билдиң десе айта албай атат да, мисалы үчүн. Ошо сөз да. Анан ушул беренеде дагы көрсөтүп турат, бул далил катары ушак. Өзүңдүн мнениең, догадкаң дагы далил болуп эсептелбейт. Свидетель эмнени көрсө, укса, ошону гана айтыш керек. Бирөөсүн алып салбай, бирөөсүн кошуп салбай. Анан бул жерде мен ойлодум, сездим, баягы айтып атпайбы, ощущал, чувствовал болуп кетип атпайбы? Өзүңүз турмушта эле ушундай эмеспи? Бирөө менен чыр болуп кетсең жөн эле сурайсың да. Сен мындай дедиң, сен мындай деп атасың. Кимики чың дешкен сөз болуш керек. Ошол эле биз Бишкек шаарынын прокуроруна биз кайра ушул эле моментти кайра сурап жаттык. Далилдердин моундай төгүндөгү чыгарып жиберүүгө мүмкүн эмес болгон далилдерди, аудио файл, видео файл, ошол эле телефондо сүйлөшүүнү жаздырып калганы, же кирип чыгып бараткан видео файлды, же ошол эле акчаны мына бердим, акчаны алып атам деген тил катты, ушундай нерселер, далилдер мамлекеттик айыптоонун колунда барбы деген суроо берилди. Ал киши ага көп акцент кылбай, адамдын сөзүнүн өзү далил, жана ошо адамдын сөзүнүн башка күбөлөр ырастап берсе, бул далил деди. Сиздерде кандай коргонуу тактикасы болот бул моментте? Бизде ошо далилди сураш, анан далилди, мисалы үчүн Текебаевди байкасаңар, анан жактоочуларды. Биздикиндигини мисалы үчүн Чотоновдукунда калсаңар.
Сиз мындай дедиңиз беле? Жок деген жок. Мына дедиңиз. Мына далил. Бүгүн Текебаев мисалы үчүн. Сиз качан коюшкан? Мындай декретке мен өзүм добуш бердимби? Мен билбейм десе, мына мен берген мына декрет. Келип декреттин окуп беришти. Бизде ошу далил болуп атпайбы? А буларда жок да. 2-3 суроону берет, бүттү. Мен ойлоп турмун. Оюм ошондой болгон экен, берилген окшойт. Бүттү, ошо менен эле камашып атат мисалы үчүн. А далил катары биз жактан эле чыгып атат го. Мисалы үчүн Маевскийдин сөзүн да угуп калдым. С 4 по 1 этаж затопило деп атат. Анан дедиле, вы знаете, что с 9 по 1 затопило деп экинчи сөзүн айтып калды. Мына прокурор да өзү байкаш керек да, кое тур. Эртең күн да бар да. Былтыр бүгүн камайт. Бирок эртең бар да. Бул маселе көтөрүлүп чыгат да. Бул жөнөкөй эмес мындай эле. Мейли унутуп калат экен. Унутулбайт бул. Бул чыгат. Анан чыкканда да көбү жоопкерчиликке тартылат. Мисалы үчүн Модинге эскертиле, Модин эстүү экен. Сразу түшүндү. Эртеси келип туруп 300 миңди эмнеге берип атканымы, кимге берип атканымы, кайсы должностька берип атканымы мен билбейм деди. Мен взятка катары эсептебейм деп калды. Маевский келип туруп, Модин билдиле, что он генеральным директором должен был стать деп калды. А Модин түшүндү, азыр андай десем, эртең эле мени камашат дача взяткимен деп калды. Бияка келишим бар деп калды. А Маевскийдин сөзүн карасаңар. Если сен легально, мисалы үчүн акчаны банкоматтан снимать этсең, налогторун төлөсөң, каалаган нерсесине терроризмге дагы берсең, ал мен жактан легально болуп эсептелет. Андай эмес. Бул баягы сөз мындай болуп атат, мен барып туруп супермаркеттен бир пычакты сатып алсам, легально өзүм акчама, зарплатама барып туруп бирөөнү союп салсам, мага эчтеке болбойт экен. Жок, андай эмес. Бул жооп берет. Бүгүн болбосо да эртең жооп берет ошо. Бешекеев Кубан абдан туура эмес жооп берип атат. Юрист катары квалифицированный юрист мындай жоопту бербеш керек. Мен ойлойм, баягы капты айтып атканда айла жок да. Айла жок бирдемени айтыш керек болуп атат. Каптын өмүрү кыска болот, эртең чыгат. Ошондо мунун дагы туура эмес айтканы чыгат. Чындыгында да эми баягы сиз айтып атпайсызбы, жана вещественное доказательство, тилгат, договор, андай мындайдын бардыгы болуш керек, да? Алар дагы бир далил болуп эсептелет, бирдей далил дагы бирөөнүн свидетельдердин дагы көрсөтмөсү дагы далил. Ошон үчүн айтып атпайсызбы, ошон үчүн оценка доказательств болуш керек. Эгерде сиз айтып аткан сөзүңүздү, бул жерден Модин болобу, Азат Базаркулов болобу, ошол айтып аткан сөзү чын экенин дагы далилдеп бериш керек. Бул жерде далилдеген обязанности, милдети бул следствияныкы. Бүгүнкү күнгө чейин далилдеп коюш керек болчу. Ал далил жок да, ошондуктан айла жок баягы свидетелдер келип жүдөп атат да. Анан Азат Базаркуловго мындай суроо берип атат. Сен кафеден 2 жолу бир 5 киши менен жолуктум деп атасың. 5 киши менен очная ставкага бардым. Баягы эле Байболов, Шык Маматов, эми Чотонов менен Текебаевди кылбай эле коеюн. Алар эми Байболов дагы ооба жолуктум деш керекпи? Эгерде жолукса, ал дагы таанып атпай, мен жолуккан эмесмин, көргөн эмесмин сени дейт. Шык Маматов дагы көргөн эмесмин деп атат. Анан 5 кишинин көрсөтмөсү туура эмес, а бир эле кишинин көрсөтмөсү туура болобу? Болбойт да андай. Тандоо иретинде. Андай болсо, Азат Базаркулов деген силер буларга ишенбегиле, мына мага ишенгиле деп, ошондо бардагы вещный доказательство алып келиш керек. Видео, аудио запись, баягы уурдап жазып алды, көрсөттү, же дагы бир 2 күбөнү алып келиш керек. Мен кирип атканда булар менен кирдим, же чыгып атканда булар менен чыктым. Отурган деп. Ошондо далилдеш керек. Ошон үчүн акыйкат керек. Ошон үчүн айтып атат, принцип презумпции невиновности депчи, жөн эле баягы ушул 81-де дагы көрсөтүп турат, айтып атпаймынбы теги. Өзүң мойнуна алып, мен бүгүн кишини өлтүрүп койдум десе дагы мамлекет буну ишенбейт. Далилдеп бериш керек. Далилдеш керек. Чындыгында эмне үчүн өзүн ушу мен бул адамды өлтүрүп койдум деп бардым да, туруптун жанында отурсун. Ошондо далилдеш керек. Анткени башка бирөөнү жаап жатыш мүмкүн. Коркконунан же дагы бирдеме болгон үчүн. Ошондуктан далил Азат Базаркуловдуку күбөсү далилденген жок. Анан Кубан Бешекеев айтып атпайбы, ошол бирөөнүн күбөнүн экинчисилери далилдеп бериш керек. Айланайын, биз деле ошону айтып атабыз. Макул, мейли 7 жыл
даярданып жүрүп туруп акыркы 2 жылда потоп кылып жоголуп жибердиң вещественный доказательстволорду да. Эми хотя бы келген 5 кишинин көрсөтмөсү бири-бирине дал келиш керек болуп атпайбы? Аларда сөзү бир чыккан жок да. Бүгүнкү күнгө чейин келип айткан адамдардын, күбөлөрдүн биринин сөзү дал келген жок. А биз болсо сиздер как раз суроо берип калып даярдайсың. Биз уже баягы суроо берип атканда эле көрсөтүп атабыз барактардычы, документтерди. Ар бир күнгө, ар бир моментке способ место деп атпайбыз, ошонун бардыгына биздин далилибиз бар. Документальный далилдер бар, баягы вещественный доказательство письменный болгон. Анан күбө катары далилдер бар. Аны азырынча айтпай эле коелу, убактысы келгенде сиздер көрөсүздөр. Сиздер күбөлөрдү чакырып таштайсыздар. Анан соттук иштерге айтып калбадыңызбы, Шыкмаматов аты болду деп. Анан бул кайтып келген нерсе же кокустукпу? Жок, бул бирдемге байлайбыз деп аракет кылышты окшойт. Биз Шыкмаматовго айтканбыз, сиз дагы кошуп атпыр десек күлүп берген Шыкмаматов. Булар жиндеби депчи. Азыркы күнгө чейин мисалы үчүн Шыкмаматов боюнча дагы айтылып келген жок. Анан тергөөгө келгенде сиз бирде айттыңыз. Эми Шыкмаматов кошулуп калдыбы десем, мен унутуп калып турмун, анан эстесем Шыкмаматов да бар экен деген сөзү болуп атат. Эми бул күлкү катары. Мисалы үчүн Шыкмаматовду аракет кылып, Салянованы дагы аракет кылышы Билизгеевге коюшту. Өзүңөр байкадыңар да. Мындай кылган, андай кылган деп. 2010-жылы Шыкмаматов мен билишимче мисалы үчүн КРСте эле отурган, азыркы учурга чейин ал күлүп эле койду, башка эчтеке деген жок. Анан азыр сотто эстеп кетиптир Шыкмаматов бардыгын. Эми күлөсүң да мисалы үчүн сөздүн ачыгы. Дагы мындай ойлоп көрсөңүздөр. Абдылда Шералиев, Шералы Абдылдаев күбө катары келген. Шералы Абдылдаев элдин баары айтып атат, бул Атамекендин квотасы деп, да? Ага чейин Азат Базаркулов да күбө катары жүргөн. Аны дагы айтып атышкан Атамекендин квотасы, Атамекендин кадры деп. Баягы интернеттен карап көрсөңүз, бардык публикацияда бул Атамекендин кадры болуп жүргөн, да? Анан Азат Базаркуловдун баягы берген немелерине ишенсек, бул ушул жерде Шералынын байланышы бар дегенгечи. Эгерде экөө чогуу отуруп алып, экөө сүйлөшүп, бирөө Шералы приказ берип атса, бирөөсү исполнять этип атса, экөө тең ролу бир болобу? Же эки башка болобу? Бир да. Бириси күбө, бириси шектүү болбошу керек эле деп атасыздар. Бириси, ошентип бериш керек да. Эгерде экөө тең баягы бүгүн чын эле туура вопрос болду, адвокаттар айтпадыбы? Ушуга чейин билсеңиз, сизге раматылык Талант Маматкеримов айтса, баягы өзүңүздүн граждандык долгуңуз катары барып, эмне үчүн, тем более ошол Альфа Телекомдун генералдык директору болуп туруп, эмне үчүн прокуратурага заявление менен каралган жоксуз, ушундай кылмыш иши болуп атат деген жоксуз десе, мен ойлогон жокмун дейт. Анан айтып атат да, мынтип баягы ошого алып барып атат да, Шералы Абдылдаев туура эмес иш кылган деген үчүн Шералы Абдылдаевдин үстүнөн иш козголуп туруп, отдельное производствого выделяться этилип калып атпайбы? Эгерде ошол жерде Шералы Абдылдаев дагы УКМКнын каалаган ошолордун эмесине макул болсо, алар каалаган показанияны берсе, ал деле бүгүнкү күндө Азат Базаркуловго окшоп жакшынакай келип күбө болуп кетип калмак. Чындыкты айтып калп айтпаган үчүн шектүү адам катары болуп, анан айыпкер менен кетти. Изделип жатат. Экөөбүз мына үчөөбүз бир айталык мейли койду уурдап келип жеп атабыз. Чогуу. Анан сиздер келип айтсаңыздар, бул алар уурдап келген, анан экөөбүз чогуу жегенбиз деп атсаңыз. Анан сиз уурдап келгенин билип атасыз. Баягы уурдалган эт экенин. Анан мен менен чогуу жеп атсаңыз. Анан кийин бир 10 жылдан кийин булар жеген, мен алардын жанына кошулуп жегем, мен жөн эле отургам десе, сиз күбө, анан биз ууру болуп калып атпайбызбы? Андан туура болбойт да, туурабы? Чогуу баргандан кийин чогуу барыш кылыш керек да. Ошон үчүн бул жерден туура эмес, чындыгында сказка да. Текебаев дагы жакшы суроо берди. Сиз Рукунова менен таанышсызбы десем, таанышмын. Рукунова Качиева менен. Анан Рукунова декабрда чыгып алып, мен бир нече миллион эмнеге бергенбиз Базаркуловго. Ал Текебаевга алып барган. Эмнеге ал боюнча унчукпайсыз десе, эми аны
керек болгондо көтөрөт да, аны далилдеп берсин деп атат. Калпай жатат дейт. Да, а мисалы үчүн чындыкты сүйлөп аткан адам Текебаев жакшы суроо берди. Анда кимге ташып атасыз акчаны деди. Мага ташып атасыз. Да, мага ташып атсаңыз кимге ташып атасыз деди. Унчукпай калды. Аны дедиле, судья сразу андай суроо бербеген, сиз эмнеге берип атасыз, андай мындай деп сөздү буруп берди. Соттор же атайын кылып атабы прокуратура менен. Менин оюм атайын эле кылып атса керек. Текебаев бүт схеманы түшүндүрүп берейин деп атат. Эмне негизи менен, эмне максаты менен мындай компания түзүлгөн десе, жок, ал тиешеси жок деп атат. Кандай тиешеси жок? Рыкуновадан башталды, по заявлению Рыкуновой. По заявлению этого деп кетип атат. Схеманы мындай түзүп чыгыш керек да, шахматный порядок менен кылып туруп. Ошонун мүмкүнчүлүгүн бербейт. Текебаев мисалы үчүн бир эле өзүм актанып чыгып кетем деген аракетин кылбай атат. Схеманы таап туруп, ким күнөөлүүнү мен көрсөтүп берем деген аракетти кылып атат. Азыр мисалы үчүн Текебаев ак деген маселе коюлбай атса керек, мисалы үчүн азыркы күндө. Эл да, коом да түшүнүп калды аны жалгандыгын. Ишене мына Ажидарга окшогон Маевскийден коркуп атты эле, Маевский келип өзү дагы адашып кетти. Катуу ырдап аткан баягы Абдулла Юсуповго окшоп туруп. Анан баягы первоклассница жаттап алат го, мисалы үчүн стихти. Перебивать этсең эле бузулуп кетип эле дагы башынан баштап эле ушундай кылып атты эле, 2-3 суроо бергенден кийин кармалып калды өзү көбү жеринде. Ушундай эле болду. Болду, ушу менен бүттү. Эми ким келет? Эми Талант Маматкеримовдун аялы келет. Ал дагы ооба күбө мен уккам дебем, дебей Кудай билет эми. Бирок андай дей турган болсо мен мындай таң калып атабыз да. Баары жок келип туруп Маматкеримовго такалып калып атат да. Болду, бүттү, ооба. Өлгөндү көмгөн кылып аялы келтирип, мен күйөөм паракор ушундай болчу, мен үйдө домохозяйкамын, кимге пара берсе, кимден алса ошону баарын мага айтып берип турчу демек беле да. Чынында. Ушуга чейин баратпаш керек. Айтпайсызбы, Текебаевдин түшүндүрүп бергенине үчүк бербей атат деп, жана муну мамлекеттик айыптоочу тарап убакытты создуктуруу деп баалап атат да. Жок, бүгүн дагы мындай, мисалы үчүн биз боюнча дагы аябай мындай кызыктуу суроо болду да. Булар атайын 4 айдан бери жумушту чоюшуп атат. Бүгүн дагы Текебаев ушундай болду. Кандай убакытты? Сен далилдеп берди, мойнуна коюп бери. Мисалы үчүн Текебаев менен Чотонов күнөөлүү болсо 100% мойнуна коюп туруп, мына деп туруп элге дагы, эл дагы ишенет. Бирок кое албасаң, биз аракет кылып түшүндүрүп атса, айтканыбызды укпай атсаң, жок силер эмне кылып туруп. Көрөсүңөр, азыр протоколда көп нерсеси дагы, обвинительный дагы көп нерсеси дагы жазылбай калат. Ошу менен алып келип туруп, тескерисинче чыгарып эмне кылып туруп, булардын аракети мына өздөрү туура айтып атат. Булардын аракети батыраак камап салыш деген сөз болуп атат да. Мен айтып атпайм, ушу президенттик шайлоодон чет этип коюш деген маселеси болуп атат. Болду, башка сөз жок. Бүгүн жаңы прокурор кошулду. Анан булар айтпайбы, жанагы убакытты созуп атат дегенгечи, эми чынында кеп убакытта эмес, да? Кеп деген чындыкка келиш керек да. Адамдын өзүнүн физический возможности дагы болот да, туурабы? Окуп чыкканганан бүгүн айтып атат, жаңы прокурор келди, анан бул материалдар менен, иш материалдары менен тааныштыбы десе, 28-нде жазгам дейт. 28-нде жазып, макул 29-нда сотко жетсин. 29-у четверткен, 30-у пятница экен. 2 күн, анан понедельник 3 күн. Суббота, воскресенье 3 күн. 8 том. 3 күндүн ичинде баягы эртең менен 9-тан кечки 6-га чейин отуруп таанышкан жок да, чындыгында. Окурмандарга түшүнүктүү болуш үчүн айтып койсоңуз, бир том мисалы канча барактан турат, бир томдо окуп Бери дегенде 150. саат керек? Эң кеминде 200 барак. Айда Жеңишбековна. Айда Жеңишбековна 1600 барак. Айда Жеңишбековна бир аябай жакшы эме көрсөт келтирген да, баягы бир 2 томду, ошондо 2 томду баягы средний неме менен окуганда уктабай, 7 томду уктабай, ичпей, жебей жана эшикке чыкпай окуганда 7 томду ошондо окуганга болот экен 2 күндө. Двое суток. 3 күндүн ичинде 8 сааттан 16-24 саат болобу? Анын ичинен канча жумушка барып келди, эми көп болсо 1 саат, 2 саат. 3 күнүн ичинде бир 3 саат бөлүнөт. 3 сааттын ичинде аны тем более мындай жөнөкөйлөп окубайсың да. Сен салыштырышың керек. Биякта мындай. Ооба. Анан мисалы үчүн аны окубаганы түшүнүп эле калдык. Суроолор дагы өзү түшүнбөстөн эле башкаларды берип салды. Тура эмес суроолорду Базаркуловго. Ошол үчүн мисалы үчүн ал прокурор четтетилсин деген.
А менин оюмча, мисалы үчүн, бул оюм. Муну атайын алып келишкен, баягы торпеда катары озун жапкыла, тигини жабасын, муну жабасын, баштаса эле тигини жапкыла, уважаемый судья, закройте вот этих адвокатов, закройте деп туруп эле бизден Хасанов кыйкырып чыгып атпайбы, мисалы үчүн. Бул Хасановдун эле бир түрү мамлекет жагынан эле болуп калды да, мисалы үчүн. Деди, бирок эл түшүндүрүп берди. Адвокат жакшы нерсе койду, Чынара Жакубеков. Отвод, заявляю, я отвод. Бул четтетилишин деди. Бирок эми тажрыйба катары көрүп атабыз, 100%. Отводдон кийин үн чыкпай калды го. Ошондон кийин үн чыкпай калды. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизге берилген убакыт аягына келип жетти. Эскерте кетсек, бүгүн Өмүрбек Текебаевга козголгон кылмыш иши боюнча өтүп жаткан соттук процесстерге арналган түз эфир болду. Студент коноктору Текебаевдин жактоочулары Канатбек Азиз жана Талай Токтокунова айымдар. Ал эми эскерте кетсек, бүгүн студиябызда мамлекеттик айыптоочу тараптын өкүлү келип суроолорго жооп берди. Ал эми ушул окуя боюнча түз эфирди эртең улантабыз.